Кыргызстанда коррупция көйгөйүнөн кийин эле орун алган олуттуу маселе кадр саясаты. Адистердин айтымында акыркы 25 жылда өлкөдө кесипкөй эмес, тажрыйбасыз мамлекеттик кызматкерлердин армиясы топтолду. Себеби мыкты адистерди даярдоого, жерлерде жетекчилик кызматтагылардын квалификациясын жогорулатууга көңүл бурулбай, тааныш билиш аркылуу кызматка келгендер көбөйгөн. Мына ушул көйгөйлөрдү чечүүнүн бир жолу мамлекеттик башкаруу академиясын мамлекеттик кадр кызматынын карамагына өткөрүү чечими кабыл алынды. Бакалавриат тармагындагы студенттерди окутпастан башкаруу академиясынын өзүнүн эң негизги максаты өзгөчө жетекчилик, мына айыл өкмөт башчыларыны, райондун жетекчилерине жана область жетекчилери, мына жогорку мына борбордук мамлекеттик органдардагы министерство, ведомстволордогу атайын кызматкерлерди, мына саясий кызматкерлерди ушул борборлоштурулган башкаруу академиясында тартибине ылайык окууларды жүргүзүү. Адистер да мамлекеттик кызматкерлерди даярдоо багытына өзүнчө көңүл бөлүп, ири реформалар мезгили бышып жетилгенин белгилешет. Кыргызстан 90-жылдары мамлекеттик кызмат тутумунун ачык формасын тандап, бирок бул багыт натыйжа бербей келди. Ар бир университетте ушундай адистик бар да. Бирок парадокс эмнеде? Ошондой адистин өзү жок. Биз адистикти даярдап атабыз, адис жок. Мисалы инженер, врач, мугалим деген адистер да, а мамлекеттик кызматкер деген адис жок. Мамлекеттик кызмат бизде жакшы инженерлерден турат, жакшы мугалимдерден турат, жакшы врачтардан турат, жакшы журналист, юрист, экономисттерден турат. Президенттин алдындагы башкаруу академиясын мамлекеттик кадр кызматына өткөрүү боюнча өлкө башчынын жарлыгы күн мурун чыкты. Январь айында болсо Сооронбай Жээнбеков мамлекеттик кадр кызматынын жетекчиси Акрам Мадумаровду кабыл алып, кадр саясатын жүргүзүүдөгү артыкчылыктуу багыттарды жана тез арада ишке ашыруу зарыл болгон маселелерди атаган. Өткөн аптада болсо Жогорку кеңеште кайрылуу жасап жатып, президент реформанын негизги максаты тааныш билиш деген өнөкөттөрдү толугу менен жок кылуу керектигин белгиледи. Жакшы кадрларды сактаганды биз үйрөнүшүбүз керек. Жакыныбызды же таанышыбызды же тууганыбызды бирөөнүн ордуна коюп кой дегенди баардыгыбыз мына токтошубуз керек. Биз азыр ушул кадрдык маселеде бир аз мына аксап атабыз. Кадрлык саясатта профессионализм, башкы сапат, мыкты адистерди өстүрүп, кадрлардын улуттук резервин түзүү зарыл. Кадрлардын улуттук резерви демекчи мамлекеттик кадр кызматы жыл башынан бери биринчи сынакты жыйынтыктады. Акрам Мадумаровдун айтымында ага 715 адам катышып, болгону 34 талапкер улуттук резервге кабыл алынган. Бул сандар дагы өлкөдөгү кадр саясатынын сапаты кандай экенинен кабар берип турат. Чындыгын айтканда, мамлекеттик кызматтын аброюну татыктуу гана кадрлар аброюн көтөрөт. Эгер мамлекеттик кызматка татыксыз жана ошол кызмат деңгээлине туура жооп бербеген биздин жарандарыбыз келсе, анда бир гана өзүнө доо келтирбестен жалпы мамлекеттик кызматка дагы доо келтирип, элдин мындай бийникке, мамлекетке ишенүүсүн төмөндөтүп атат. Кадр кызматы күз айларында улуттук резервге кабыл алуу сынагын экинчи ирет жарыялайт. Ага чейин сынакты өткөрүү тартиптери жана жаңыча ыкмаларды иштеп чыгуу каралмакчы. Адистер улуттук резервге жетекчилик кызматтарга гана бара тургандар эмес, катардагы кесипкөй адистерди даярдап чыгууга да маани бериши керек дешет. Алар сөзсүз эле министр же зам министр болгондо эле пайдасы тиет дегенден мен алысмын. Алар мүмкүн кеңешчи болот, мүмкүн бир аналитикалык борборду башкарышат, же болбосо мындай бир кичинекей должносттон баштайт. Жо эң негизгиси баягы биз бир нерсени токтотушубуз керек да, баягы эч бир тажрыйбасы жок эле көчөдө жүрүп эле, анан кийин тааныш-мунушу менен кире калып эле, анан кийин эле чоң бир должностторго отуруп калып атпайбы. Адистер мамлекеттик кызматкерлерди жумушка дайындоо тартибине да өзгөрүүлөр кирсе дешет. Алгач аймактарда иштеп, тажрыйба топтоп, баардык тепкичти басып өтүп, андан соң гана жетекчилик кызматтарга баруу зарыл. Эң негизгиси өлкөдө кадр саясатын жакшыртууга багытталган олуттуу кадам ташталып, жылыш байкалды. Самат Асипов, Бактурсун Дүйшөнбеков, Коомдук 1 канал.